Саламатсыздарбы? БК Медиа каналынан турмуштук окуялар. Каарманыбыз сөздү мындайча баяндайт. Ушул кээ бир кыздарга түшүнбөйм. Бойдок эркектер түгөнүп кеткенсип, үй бүлөсү бар эркектерге жабышат. Ал менен мамиле түзөт. Арабызда ушундай кыздардын айынан бактылуу жашап жаткан үй бүлөнүн турмушу бузулгандар да жок эмес. Менин үй бүлөмдө да ушундай көрүнүш катталды. Жолдошумду бир жолу көрүп эле турмуш курганбыз. Келин болуп баргандан кийин ал үйдө ханышада болдум, жумушчу да болдум. Анткени өзүмү ханышадай алып жүрүп, бирок үй тирилигине келгенде кул сыяктуу иштечүмүн. Кайненем менен чогуу жашагандыктан үйгө коноктор көп келчү. Үй бүлөм деп жумуштан да чыгып кеттим. Күйөөмдүн сөзүнөн чыкпадым. Анын айткандары мен үчүн закон эле. Күйөөм кечке жумушта, мен болсо балдарым менен үй жумуштары менен убарамын. Анысы аз келгенсип, кайнежем да биз менен чогуу жашагандыктан бир жагынан анын проблемасы. Айтор үйдө тыным жок эле. Стол үстү толгон тамак аш, түрдүү нерселерди бышырып, күйөөмдү кубантуу үчүн мыкты повар болдум. Үй бүлөм үчүн колумдан келген бардык жумуштарды жасачумун. Бирок сыртта жүргөн, жакшы жумушта иштеген эркектерге өзү жабыша турган кыз келиндер табылат экен. Акыркы күндөрү күйөөмө тынчтык бербей, телефонуна тынбай звонок келчү болду. Ким эле кечке звонок кылып жаткан десем, жөн гана жумуштан деп коет. Ишенбей күйөөмдөн шектене баштадым. Күйөөмдүн көзүнчө сыр билгизбей, эч нерсе болбогондой жүрө бердим. Анткени ачык сурасам баары бир айтмак эмес. Ошентип күндөр өтүп, бир күнү күйөөм жумуштан келип эле уктап калды. Акырын телефонун алып текшерип атып, бир кыздын сүйөм күйөөм деген сыяктуу жазышкан СМСин окуп калдым. Албетте, мындай нерсе ар бир турмуштагы балалуу аялга өтө оор тиет. Эмнеге аны түшүнүшпөйт экен? Ал кыздын номерин жазып алдым да, чалып урушайын дедим. Бирок кой дегенге көнбөйт го деп ойлодум. Ошентип, ал кыз менен адашып түшкөн адам болуп таанышып алдым. Ар шылтоо менен чалып, WhatsApp'тан жазышып атып, жакын тааныш болуп кеттик. Канчалык ичимден өрттөнүп турсам да, бул иштин акырына жетем деп чыдап келдим. Кайсы жерге чакырып, кантип жолуксам деп ойлонуп жүрдүм. Бир күнү WhatsApp'та сүйлөшүп отуруп, ал кыз косметика сатаарын айтып калды. Бул нерсе мага майдай жакты. Дароо эле косметикаларын көрүп заказ берип койдум. 4 күндөн соң менин заказым келерин айтты. 4 күн өттү. Үйдө эч ким жоктугунан пайдаланып, баягы кызга чалып, балдар менен үйдөн чыга албашымды, ошондой эле заказдарымды үйгө алып келип беришин сурандым. Ал дагы макул болду. Күйөөмө да ар шылтоону айтып, жумуштан эрте келишин өтүндүм. Ошентип баягы кыз да келди. Аны көргөндө өзүмдү араң эле кармап турдум. Күйөөмдүн келишин күтүп, кызды үйгө киргиздим. Балдарым менен тааныштырдым. Аңгыча күйөөм келип калды. Бири-бирин көрүп таң калды, бирок билдиришпеди. Балдарымды башка бөлмөгө киргизип коюп, сөздү баштадым. Тиги кызга карап, мына ушул менин күйөөм болот. Бул кичинекей периштелер анын балдары. Экөөңдүн мамилеңди жакшы билем. Ушул сөздөрдү айтуу мага оңой эмес. Жүрөгүм муз болуп, денем өрттөнүп атат. Ушундай үй бүлөнү бузууга экөөңүн кандай акың бар деп ыйладым. Тиги кыз унчукпай кызарып отурду. Бул сени шылдың кылуу үчүн эмес, ушундай балдарды атасыз калтырып, бир үй бүлөнү бузууга кандай көңүлүң чыдады дедим. Күйөөмө карап, сен үчүн мен эмнени жасай албадым? Айт, жасайын. Бирок мага күйөө керек үчүн эмес, үй бүлөм, балдарым үчүн күрөшүп жатам. Сага башка аял табылса, мага да күйөө табылат деди. Экөө тең унчукпай отурду. Кеткиле, экөөң тең. Мен айтарымды айтып бүттүм. Эми өзүңөр чечип алгыла дедим. Экөө чыгып кетти. Бирок күйөөм кайра кайтып келип, бутуман кучактап кечирим сурады.
Мага ушул нерсе жетиштүү болду. Кечирдим. Күйөөм мурункудан өзгөрдү. Мага, балдарыбызга көп убакыт бөлүп, үйгө өз убагында келчү болду. Телефондо көп сүйлөшпөй, мени менен сүйлөшчү болду. Баарына шүгүр, күйөөм дал ошол убакытта кайтып кечирим сурабаганда, 2 балам менен жалгыз калмакмын. Ушундай тарбиясыз кыздар бирөөнүн үй бүлөсүн бузгандан, мотурайган балдардын көз жашынан корксун. Бул окуя балким бирөөгө жардам берет, балким бирөөнү ойго салат, деп сөзүн жыйынтыктады. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Андыктан каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар.